Кайырлуу күн құрметті окуучулар. Бүгүн сиздермен тизбек бөлүгүчүн омузаңын сүйлөшетін боламыз. Тизбек бөлүгүчүн омузаңын барлыктарыңыз жакшы билесиздер. Ягни өткүзгүчтөн өтөтүн ток күчү кернөөгө туура, ал кедергиге кери пропорционал. Осуну биз тажрыйба жүзүндө далилдейтин боламыз. Ал кеттик. Бизде мындай сүрөттө тизбек берилген, ягни кернөө, кедерги, ток күчү. Ягни волтметр, кедерги, осунун көмөгүнөн биз электр тогун табатын боламыз. Ягни сүрөттө карайтын болсак, мына В волтметр, R кедерги. Эгер кернөөдү артыратын болсак, онда формулага карайтын болсак, ток күчүнүн артуун бакылообузга болот. Сонда бизде кернөө 9 волт болгон кезде ток күчү 18 миллиамперге тең болду. Ал кернөөдү азайтатын болсак, онда ток күчүнүн азайганын көрүүбүзгө болот. Ягни ток күчү кернөөгө туура. Ал энди кедергини арттырайык. Кедергини арттыратын болсак, ток күчүнүн азайганын байкообузга болот. Немесе мына формулага карайтын болсак, кедерги арткан кезде ток күчү кичирейип жатыр. Эгер кедергини азайтатын болсак, онда ток күчү артып жатканын көрүүбүзгө болот. Ягни өткүзгүчтөн өтөтүн ток күчү кернөөгө туура пропорционал, ал кедергиге кери пропорционал экендигине көз жеткиздик. Тажрыйбалерди бир нече рет кайталайык. Кернөөнү арттырып жатырмыз, ягни ток күчү артып жатыр. Формулага карайтын болсак, кернөө арткан кезде ток күчү да артып жатыр. Немесе мына жердеги сан маанине карайтын болсак, кернөө 9 волт болгон кезде электр тогу 96,8 миллиамперге тең. Кернөө азайып жатыр, ток күчүнүн маани биртиндеп азайып жатыр. Ал энди кедергини арттырайык. Кедерги арткан кезде ток күчүнүн кемип жатканын көрүүбүзгө болот. Формулага карайтын болсак да, кедерги үлкен болуп жатыр, ал ток күчү кичкентай, азайып жатыр. Ягни ток күчү менен кедерги бири-бирине кери шама. Ал кернөө менен ток күчү бири-бирине туура пропорционал.